Достор, бүгүн сиздер менен High Translate деген приложенияны кантип колдонобуз, ошону үйрөнөбүз. Ал үчүн Play Market'ten High Translate приложениясын көчүрөсүздөр. Ал мондай болуп чыгат, ошону көчүрөсүздөр. Көчүргөндөн кийин буга киресиздер. Киргенден кийин биз буга уруксат берип алышыбыз керек. Бул реклама открыть приложение. Киребиз. Андан кийин бул иконканы басабыз. Басканда разрешение бер деп бизге чыгып атат. Эки жолу разрешение беребиз. Установить разрешение. Мынакей бул жерден биз приложениялардын арасынан ошол приложенияны таап уруксат беребиз. Мынакей монтип көккө жандырып коебуз. Андан чыгып экинчисин дагы уруксат беребиз. Будан уруксат берилиптир. Так. Мынакей High Translate деп ошол жерде отключен болуп турат. Ошону биз бул жакка жылдырып коебуз. Угроза деп чыга берет. Бул эч нерсе болбойт. Я согласен басып коесуздар. Бүттү, ошол менен уруксат берилет. Окейди басасыз. Бүттү, ошол менен сиз которуп окуй берсеңиз болот. Буну кандай иштетебиз? Мынакей бул иконканы басабыз. Басканда монда көк болуп жанганда уже бизге которуп берүүгө даяр бул. Дальше табага киребиз. Так. Табо сайтына киребиз. Табо сайтына киргенде мынакей телефондун сол жагында иконка турат. Мынакей ушундай басып келип, мондай кылып койсок, бизге которуп берет. Бул жерде настройка кылып алсаңыздар болот. Китайский. Русский кылып. Мынакей орусчага которуп берет. Ушинтип каалаган товарыңызды көрүп, оценка кылып, заказ берип алсаңыздар болот. Мынакей. Бул тапочкага кирейин да. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй которуп берет, ушундай оңой. Ушундай достор.